Ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын каттаанчылары, кандайсыздар? Ден соолук, иштериңиздер амансыздарбы? Москва жергесиндеги мекендештер баарыңыздарга аманчылык, ден соолук, узун өмүр каалайбыз, туугандар. Мен бир видеодо сиздерге ушул мени аэропорттон тосуп алган Нур KG YouTube каналы тууралуу, ушул Нур KG YouTube каналынын ээси Нурмет байкеден толук маалыматты алуу үчүн такси жаатында, такси сферасында ошондой эле канча жылдан бери иштеп жүрөт, ушул боюнча маалымат алмакчымын. Бүгүнкү числону сурасаңыздар, бүгүн 7 март 2022 жыл. Биз азыр Москва шаарындабыз. Туугандар, сыр болсо, мени ушул байке Нурмет байке аэропорттон сыр болсун деп мени тосуп алган болчу. Тосуп алып, кайсы блогер келет деп сиздерге видео чыгарып келди эле. Ушул байке Нурмет байке. Ушул байке мени азыр тосуп алууда. Буюрса, кыскача маалымат алабыз. Ассаламу алейкум. Нурмет байке, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз, иштериңиз жакшыбы? Өзүң кандайсың? Иш болтабы? Тынчпысыз? Болачакка үй ичи тынчпы? Чута эшик суук экен, машинага отуруп алып эле сүйлөшөлү. Эле кылай эле, машина. Жүрүңүз анда. Чута машинанын сыртында суук экен. Кирип алып сүйлөшөлү. Так. Сууга азыр. Эшик суук экен, братан, эшик суук экен, байке. Эшик суук. Байке, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз, иштериңиз жакшыбы? Шүгүр Аллага. Өзүң кантип атасың? Иштериң болтабы? Кудайга шүгүр. Келиштер менен. Рахмат, буюрса. Биргеликте. Ассаламу алейкум. Урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, колдоочулары, катталуучулары. Бүгүн 7 число, 3-ай 2022 жыл. Москва вактысы боюнча саат 5 болду. Москва жергесинен жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Туугандар, ушул мени тосуп алган байке ушул. Эми ушул Нурмет байке менен кыскача такси жанагы сиздерге айтып кеттим. Ошо такси жаатында кандай иштесе болот, канча айлык. Ошондой эле Нурмет байке Москвага келгенде канча жыл болду? Кыскача сурайбыз. Көңүл буруп коюңуздар. Нурмет байке, кетсеңиз, Москвага келгениңизде канча болду? Москвага келгениме 1,5 жылдын жүзү болду. 1,5 жылдан 2 ай ашып калды. Ошо биз дагы эл катары тирлик кылайлы деп Москвага келип калдык. Иштейин деп келдиңиздер. Туура айтасыз. Негизи акыркы күндөрү Москвага келип иштеген кыргыз мекендештерибиздин саны көбөйдү. Бирок сиз бияка блогерликке келип, мисалы, видео тартам деп YouTube'да кантип кызыгыңыз болуп калды бул жака? Эми бул нерсени, бул дагы Алла Таалам берген бир немеси экен. Ушинтип мен дагы убагында силерди көрүп, сенин каналыңды көрөт элем, жана башка блогерлердин видеолорун көрүп, менде да кызыгуу бар экен деп койдум да. Анан мен дагы карап көрүп, анан видео тартайын деп, ушундай башында мындай мага оңой көрүнгөн. Мисалы, кандай ушуга шыңыз барды? Мисалы, мен такси кылып атып жетишпей каламбы, видео тартсам мага эмне болот? Мен ушул көрүүчүлөрүмө, же болбосо мекендештериме кандай пайдам тийиши мүмкүн деген оюңуз келген. Кандай ушуга кызыгып калдыңыз? Эми мен чындыгында башында өтө ойлондум. Ойлонуп, баягы кандай контент тартам деген нерсе ар бир блогер баштаганда ушул нерсе болот экен да. Мен дагы ушул нерселерди ойлоп, мен тартам сфера такси, Москвада жумуш, кыскасы айтканда Москвадагы кыргыздар кандай жумуш кылбасын, ошолордун жумуш үстүндө интервью алып, суроо кылып, иштеген иши, айлык баянасы, графиги, документтери тууралуу ушундай контенттер тартып, кошумча реклама жаатында дагы видеолорду тартам бул жакта. Анан кызыкканым себеби эми мен ушундай адам экенмин, бирөөгө бир пайдасы тийсин деген эле максатым да. Менин эң биринчи максатым ушул. Мисалы, Москвага келем дегендер көп да. Ошолор ушул видеону көрсө, пайдасы тийсе экен деп, ушул видеону көрүп, ушундай иштерге иштесе, ушундай айлыктарды алса, ушундай жетишкендиктерге жетишсе деген эле ушундай максатта, багыт көрсөтүү максатында тартып чыгарып атам. Сиз азыр ушул такси сферасында деп калдыңыз. Но такси тармагында азыркы күндөрү иш кандай болуп атат?
такси тармагында азыр мына көрүп атасыздар, урматтуу достор. Сен да аудиторияң Москвада, Россия аймагында көп экен. Ошон үчүн урматтуу достор, азыркы учурда көрүп атасыздар, Москва менен Украина ортосунда эмне болуп атканын. Эч кайсы бир видеого, Россия Украина ортосунда болгон видеого ортодо адвокат болуп комментарий жазбайлы достор. Сиздерден көптөн көп суранып өтөбүз. Азыркы учурда ушул ситуацияга байланыштуу иш бир аз солгундап калды. Ачык айтыш керек. Ачыгын айтып коелу. Пока келбей турсаңыздар деле болот. Уже самолеттор дагы учпай калды. Ошон үчүн эми иштесе болот. Кудайга шүгүр, иш болбой атат деп эле жатып алган туура эмес. Иштегендер иштеп атат, Кудайга шүгүр эле, бирок мурдакыдай эмес. Ошондой туура. Азыркы күндөрү ситуацияга байланыштуу айтып жатасыз да? Кеңешиңиз бар. Азыркы күндө анан буга чейин иш Кудайга шүгүр болуп келди. Эми бул деле бир белгилүү бир убакытка чейин эле. Буюрса анан дагы видео жүзүндө дагы сиздерге кеңеш беребиз. Айтсаңыз, ушул такси жагын тандапсыз, мындай плюс жактарын айтып кетсеңиз, кандай жакшы жактар бар? Мисалы, таксиде иштесе, адам өзүнө кандай нерсени кабыл алат, кандай плюс жактары бар? Таксиде плюс жактары бул сен үстүңдө начальник жок. Машина өзүңдүкү болсо, баягы бизде сразу эле ойлойт. Машина өзүңдүкү болсо, каалаган учурда чыгып иштейсиң. Жок, туугандар, адашасыздар. Частпик деген нерсени сен машина өзүңүздүкү болобу, же аренда болобу, же выкуп болобу, частпикте иштеп калыш керек. Алла таалам ушундай айтып өткөн, ушундай вадасы бар. Эртең менен ким эртең менен эрте туруп мээнет кылса деген, анын рызкысы кенен күтүүсүз жерден берилет деп. Ошон үчүн кыргыздар, биз өзүбүздүн кыргыздарда ушундай макала бар. Эртең менен турган эркектин бир ырысы артык, эртең менен турган аялдын бир жумушу артык деп. Ошонун сыңарындай эртең менен туруп аракет кылсаңыздар, мындай аракетке берекет да, жакшы иштейсиздер. Бирок сиз азыр плюс жактарын айтып кеттиңиз, бирок сөзсүз түрдө минус жактары дагы болбой калбайт. Минус жактары дагы болуш керек. Мисалы, гаиге түшүп калса, штраф болсо, камера деген нерсе бар. Мисалы, камерага түшүп калса, кантип төлөйт? Минус жактары деле болуш керек. Минус жактары деле аябай көп таксиде. Бирден бир себеби движение жок. 12 саат, 13 саат отуруш, ушул отуруш болду, башка движение кылбайсыздар. Анан эми бул иш ушул болгондон кийин эми иштесе болотчу. Анан минус жактары деле өтө көп. Гаиге түшөсүң, нарушение кылып коесуң, анан штраф алып каласың, анан ошентип черный список, анан эме болуп, депорт болуп кеткенге чейин барат. Анын алдын алуу үчүн биринчиден нарушать этпегенге аракет кылыш керек. Клиенттер менен мындай жакшы сүйлөшкөнгө аракет кылыш керек. Анан убагында иштеш керек. Ошол болгон. Эми ар ким өзүнүн сүйлөө речинен бирөөгө кылган мамилесиге жараша мындай жооп алат. Ошон үчүн ар ким өзүгө мындай өзүн өзү сыйласа, бирөөнү өзгөнү да сыйлайт дейт. Ошондой. Туура. Эң пайдалуу нерселердин баарын айтып кеттиңиз. Эми анан дагы бир нерсени кошумчалап айтып өтөйүн. Ушу таксиге иштейт элем деген биздин жаш иничектерге таксиде силерге иштегенге болбойт деп айтып коеюн. Себеби жашы 22ге чейин адам балдардын, эми бул жаштан биз деле өттүк, ал курактан кан бир аз суюк болот дагы, мындай шоктук кылып коет, жаштык кылып дегендей. Ошон үчүн 22ден өйдө семейныйлар болсо иштесеңиздер болот. Анда дагы машинени жакшы айдаган, бул Россия жергесинде закон каттуу. Эми Бишкек, Кыргызстан болсо бир жөн, ана кыргызчылык кылып сүйлөшүп кетем дегендер бар. Бул жерде андай нерсе жок. Нарушать эттиңби, нарушенияңа жараша сөзсүз өзүң немеңди аласың, жазаңды аласың. Штраф болсо штраф. Темир тор артына кирип кеткен дагы биздин жаш балдар барчы. Мага дагы өтө көп балдар кайрылат, мындай болуп калды. Кечинде эле көрдүң го, бирөө встречкага кирип барган, ГАИ тосуп, уже сотко направление жазып берип койгон. Анан мен мындай сүйлөшсө болбой экен, биздин өзүчө кыргызча кылып сүйлөшсө болбой экен, көп сурап кой дейт. Ошо көп сурап койгон акчасын деле берип, мен ушундай чечиле турган нерсеси да. Канча эметсе деле берип туруп чыгып кетиш керекчи. Азыр эми ал эртең сотко барса, ал сот сен ким экениңди сурап деле койбойт. Лишение прав да, уже лишение прав ал. Встречка, ал грубый нарушениялар. Эми туугандар, сөздөн эң кыскасын айталы.
Нұрмет байкенин мындан нары койгон максаты, кошумча кандай маалыматтары бар, койгон максаты, сиздерге болгон совети, кеңешин өзү айтып кетсин. Алдыга койгон максаттарын. Рахмат. Немени биринчиден сиздердин мындай айтканда өзүнүн каналыга биринчи жолу экранга чыгып отурат, ушу мен сунуш кылдым эле ошол нерсени. Сени да куттуктайбыз. Мына сиздерге 4 жылдан бери экран артында сиздердин кызматыңыздарды кылып келатат. Ыстыкта болобу, суукта болобу, башка убакта болобу, түн болобу, күн болобу. Ушул Бишкек Кабар YouTube каналынын негиздөөчүсү Балтабаев Адыл инибизге дагы, Адылбекке дагы рахматыбызды айтып, ыраазычылык билдиребиз. Себеби биздин киргизген сунушту дагы четке какпай, Москвага келип, экранга чыгып, буюрса мындан нары биздин максатыбыз, менин максатым, экөөбүздүн максатыбыз, достор, ушул Москва жергесинде дагы да болсо ушу сфера жумуш, кайсы жерде кандай жумуш бар, айлык маянасы кандай, анан кандай документтер керектелет, мындан сырткары реклама жаатында кайрыла берсеңиздер болот, достор. Ошон үчүн биздин бирден бир максатыбыз биздин ар бир чыгарган видеодон сөзсүз түрдө пайда алыш керек. Биздин эң алгачкы, мындай эң өйдөнкү максатыбыз ошол. Сөзсүз түрдө бирөө пайда алыш керек. Ошол. Мына ушундай достор, эми биздин сөз дагы аягына келип чыкты десек болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Нуркежи YouTube каналы, Нурмет байке, Бишкек Кабар YouTube каналынын алып баруучусу мен, Адылбек Балтабаев. Ошону эле достор, кыскача айтып кетейин. Ошо жана айтып кеткендей, иштейин дегендер болсо, өтө кылдаттык менен, этияттык менен келип, акырын иштесеңиздер болот. Иштесе болбойт эмес, болот. Колдон келишинче биз бул жактан дагы маалыматтарды берип турабыз, кандай болот деп азыркы күндөрү ситуацияга байланыштуу да. Биз дагы болушунча айтып кетебиз, бирок сиздер дагы документ жагынан дагы, иш жагынан, туугандарыңыздар менен, башка бир досторуңуздар менен бөлүшүп, сөзсүз түрдө келерден мурун даяр болгондон келиңиздер. Көрүшкөнчө, видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ошондой эле азыр айтып кеткендей, рекламаңыздар болсо башта сатамын, жана ошондой эле кандайдыр чоң бир зданияңыздар, чай иче турган жерби, мисалы да, сата турган жерлериңиздер болсо, бизнес помещениеңиздер болсо, жарыя берсеңиздер болот. Биргеликте чогуу иштейбиз, биргеликте сиздердин кыялыңыздарды орнотобуз деген чоң ниеттерибиз бар. Көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар туугандар. Бир нерсени айтып өтөйүн. Адыл инибиздин интервьюсун биздин Нуркежи каналыбызга өтүп көрсөңүздөр болот. Эң алгачкы интервьюсу, өзү дагы азыр биринчи видеосу, бир аз толкунданып атат. Эми буюрса алдыда айта элек сөздөрүбүз дагы, Адылбектин дагы мындай сиздерге мындай ачыл элек, буюрса бардыгы жакшы болот. Адылбек, сага дагы ийгилик. Дагы бир жолу куттуктап коеюн. Мына мындан нары ушул өзүңдүн катталуучуларыңа жакшы кызматтарды кылып, кыргыздын керегине жараган эр азаматтардан болуп жүрөр. Биз буну чыгарганыбыз себеби, достор, хайп үчүн эмес. Эң башкысы биргеликте, эч кандай хайп эмес. Буюрса биз мындай ал жаштан өткөнбүз эми. Ал жашты көрдүк, өттүк, бастык дегенде, биздин баягы эле максат биздин чыгарган видеодон эң башкысычы бирөө пайда алыш керек да. Пайдасы тийиш керек. Пайда тийиш керек. Анын үстүнөн иштейбиз, буюрса. Ошондой достор. Кийинки видеолорубуздан көрүшкөнчө аман болуңуздар.